эл чындыкты билсин. Азыр Ош шаарынын мэриясынын 2025-жылга карата жылдык отчету болуп өттү. Коллегасы жанагы министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касманович өзү өттү. Ош шаар коллегияны Ош шаарынын мэри өзү ачып, өзү жапты. Ошондой эле коллегия боюнча токтомдор кабыл алып, мыкты баа деген баа берилди. Ошондой эле айтып өтсөк, жанагы интернетте соц тармактарда тарап аткан маалыматтар боюнча чындыкка дал келбейт деп маалымат бергенбиз. Ош шаарынын мэри жумушта иштеп атат, өз ордунда эле. Жасап, негизсиз, мыйзамсыз текшерүү дегендерди түбү менен токтотушубуз керек. Бакта бар го УКМКнын. Сизби? Ички иштер министрлиги. Өзгө чакырдагы министрлигинде. Салык кызматы. Мына бардыңыздарга могу жерден айтып коеюн. Бизнеске мыйзамсыз, негизсиз тийишкениңерди токтоткула. Укпайын мен мындан кийин. Текшерүүлөрдө мына мораторийда жарыяланды. Эгерде кандайдыр мыйзамды бузуп аткан болсо, анда бир жөн. Анан жөн эле барып алып эле мынча бер, тигинче бер дегендер токтолсун. Прокуратура ким? Көзөмөлгө катып алыңыз. Көзөмөлгө катып алыңыз. Мына мен балдарды дагы, биздин балдарды отуруңуздар. Жөнөтүп турам. Жөнөтүп, кээ бир жерде сурамжылаштырып да турабыз. Дагы жолу айталам, экономикага алардын салымы абдан чоң. Алар салык төлөп атышат. Ошо салыктан мына биз жашап атабыз. Ошо салыктан мондай курулуштар. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. УКМКнын Бишкек боюнча мурдагы жетекчиси 2 айга камакка алынды. Кыргызстан 2028-жылдагы U23 Азия кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү. Бишкек Ош жолунда таш кулап бир адам каза болду. 16 февралга караган түнү болжолу менен саат 3 чамасында Каракөл шаардык милициясынын нөмөт бөлүмүнө Бишкек Ош жолунун 400 чакырымында Каракөл шаарына жакын жерде жол кырсыгы катталгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Анда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унааны таш кулап басып калган. Унаанын айдоочусу жана жүргөнчүсү жаракат алып медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин амбулатордук дарыланууга жиберилген. Ал эми 50 жаштагы дагы бир жүргөнчү жол кырсыгы катталган жерде каза тапкан. Учурда окуя боюнча териштирүү иштери уланууда. Бүгүн республиканын негизги ашууларында кар жаап жатат. Бишкек Ош унаа жолунун Төө ашуусунда Суу-Самыр Талас, Тараз унаа жолундагы Өтмүк ашуусунда кар жаап жатат. Жол ачык. Барскон Акшырак унаа жолундагы Сөөк жана Каракол Деңилчек унаа жолундагы Чоң Ашуу ашуусунда күн бүркөк, каттан бар. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолундагы Долон, Чар, Ак Бейит, Куаку ашуулары жана Буум капчыгайында майда кар жаап жатат. Жол кыймылы үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери тарабынан бардык унаа жолдордо жана ашууларда жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тиешелүү иштер күн сайын күнү түнү жүргүзүлүүдө. Жол кырдаалы туруктуу көзөмөлдө турат. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитети бир катар ведомстволордун жетекчилеринин талапкерлигин жактырды. Депутаттар талапкерлерди Шабданбеков Жумгалбек Кумаровичти улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына, Шамырканов Урматбек Муслимовичти өзгөчө кырдаалдар министринин кызматына, Токтобаев Акыл Токтобаевичти жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин кызматына, ал эми Солтобаев Талантбек Осмонбаевичти транспорт жана коммуникациялар министринин кызматына дайындоого макулдугун берди. Улумдарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы
балдардын катарында ойногонду каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Маалыматты Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев сунуштады. Анын айтымында мыйзам долбоору кайрчылыктын деңгээлин төмөндөтүү, анын коомдук тартипке тийгизген терс таасирин жоюу, жолдордун жүрүүчү бөлүгүндө кайрчылыкты жоюу аркылуу жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, калктын аялуу катмарын кайрчылык максатында эксплуатациялоодон коргоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Долбоордун милдеттери коомдук жайларда, анын ичинде жолдордун жүрүүчү бөлүгүндө тажатма кайрчылык кылгандыгы үчүн жоопкерчиликке караган укуктук ченемдерди белгилөө, калктын аялуу топторун кайрчылыкка тартуунун алдын алууга багытталган чараларды көрүү, мындай аракеттер үчүн катаал жаза чараларын колдонуу, ченемдерди кайрадан бузган чет өлкөлүк жарандарды өлкөдөн чыгаруу үчүн укуктук негизди камсыз кылуу болуп саналат. УКМКнын Бишкек боюнча башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакупбеков 15 апрелге чейин камалды. Мындай чечимди 1-Май райондук соту чыгарган. Айыпталуучу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Белгилей кетсек, Жакупбековду аскер прокуратурасы кармаган. Ага коррупция беренеси менен айып коюлууда. УКМКнын Бишкек боюнча башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакупбековдун жакын адамдары кармалганын өздүк булактар билдирди. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы бир УКМК кызматкерин жана атайын кызматтын Чүй облустук башкармалыгынын тергөөчүсүн колго түшүргөн. Белгилей кетсек, Элдар Жакупбековго 1-Май райондук соту 2 айга камакка алган чечим чыгарды. Кара сууда Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсүнө таандык жалпы аянты 4 гектар жер тилкеси мамлекеттик баланска кайтарылды. Атайын кызмат тарабынан иликтөөнүн жүрүшүндө жер тилкелери жер мыйзамдарын бузуу менен катталгандыгы аныкталды. Жер айыл чарба жерлери катары классификацияланган, бирок чындыгында башка максаттарда колдонулган. Бул Кыргыз Гипрозем мамлекеттик ишканасынын расмий маалыматтары менен тастыкталган. Тергөө жана оперативдик иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча жогоруда аталган жер тилкеси мамлекетке акысыз кайтарылды. Президент Садыр Жапаров өлкөбүздө түндүк түштүк деген орун мындан ары болбой тургандыгын айтты. Ошондой эле бөлүнүүнү саясатчылар баштап, алар бийликке келүүнү көздөп, тилекке каршы карапайым калк курал болуп жатканын кошумчалады. Акыркы мезгилде мына социалдык тармактарда ар түрдүү билдирүүлөрдү угуп, мен окурман катарында, аналитик журналист катарында тынчсызданып атат болчумун. Бүгүн мына президенттин интервьюсун окуп чыгып, бул багытта мындай өзүбүздүн бир туруктуу саясатыбыз бар экенине дагы бир жолу көзүм жетип, ыраазы болуп калдым. Анткени мына ушул жүрүп аткан саясат аймактар аралык бүтүндүктү мындай бекемдөөгө, узак жылдарга бир пландаштырган саясаттын бар экендигин дагы бир жолу далилдеп койду да. Өзгөчө мисалы ошол түндүк тараптан болгон жетекчилерди ош чалып Баткенге алып келип койгондугу, ушул аким, губернатор, мэр болсун, ал эми тескерисинче ушундай бир камыр жумур аралашуу бул мурда болгон эмес. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Мына кыргыз эли вообще билимдүү эл. Кыргыз эли эч убакта бөлүнгөн эмес. Кыргыз эли тиги түндүктөн болуп түштө эч ким кандай билген эмес. Мен бир мисал келтирейинчи, мынакей түндүк түш деген сөздөр жүрүп атпайбы. Мына бул 60-жылдардын алдын 70 жылдарда бир убакта Кыргызстан бүт эле биздин берекелүү түштүн балдары башкарып калган. Мисалы Исхак Разакович Кыргызстан компартиянын биринчи секретары болгон. Мамлекеттин башы Кыргыз Жогорку Совет президент төрагасы Кулат Төрөбай Кулат болгон. Ал эми Кыргыз Республикасынын министерство төрагасы Абдысүйрөкулу үчөө биздин түштүн балдары болгон. Бирок кыргыз эли эч кандай унчуккан эмес. Үчөө тең мыкты иштеп берди. Кыргызстанды гүлдөттү, алдыга жылдырды. Кыргыз эли үчүн ал түндүктөнбү, түштөнбү, чыгыштан батыштан кереги жок. Муну баары бөлүп аткан жана саясат болуп атат, жана жетимиштер болуп атат. Ошону бөлүп, ошолорду кайсы коом болбосун, ошондой ажас керек болуп турат. Булар экөөнүн ынтымагы буларга жаккан жок. Себеби булар өздөрүнүн кызыгын ойлоп атат. Ушуларды экөөнү кагыштырып коюп, бөлүштүрүп коюп, ызычуу кылып, анархия кылып туруп, ушунун ортосунан биз пайда таап, бийликке келип калып деген арам ойлорду. Булар жазасы тартыш керек. Эгерде коомдо адилеттик, калыстык, чындык болсо эле балекет жок.
бардык нерсени туура мыйзамдын чегинде, адилеттик принциптин негизинде чечилсе эле. Эч кандай түндүк, түштүк, батыш, чыгышка бөлүнүү бул болбойт, себеби бул мамлекеттүүлүккө, элдүүлүккө доо кетет деп ойлойм. Бүгүнкү күндө дүйнөдө тынч эмес болуп аткан учурда биз болуп көрбөгөндөй ынтымак, биримдикти көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм. Бул деги эле түндүк түштүк маселеси бул элибиздин карапайым элдин катмарында жок тема. Бул өзгөчө ушул саясий чөйрөдө өзгөчө бир саясий бир кризис болгон мезгилде кайсы бир личносттордун тегерегинде гана мындай көбүртүлүп, жабыркылып, чапыр мамлекеттик көйгөй катары көрсөтүлгөн аракеттер болот да. Ал эми жалпы ишкерлер арасында, өзгөчө жаш муун арасында бул тема актуалдуу эмес. Менимче бөлүнбөш керек болот эми. Бир эле Кыргызстанда жашап атабыз, эмне кылабыз антип бөлүнүп. Бир кыргызбыз, бөлүнгөндү бөөрү жейт беле, ушундай сөз бар эле да. Баарыбыз бирдикте болсок, баардыгы жакшы болот. Мен ага кошулбайм. Түндүк түштүктө анткени мен окуп жүргөндө биз антип бөлүнчүдө эмеспиз. Баарыбыз бир гана ошол Кыргызстандын атуулу катары гана жакшынакай окуп, жакшы билим алган атуулардын биринин. Кимге керек деп ойлойсуз бөлүнүү? Эми ал жөн эле бир жанагы ичи тар саясатчылар бар болуш керек. Мисалы бийликке түндүктөн келеби, түштүктөн келеби, элге айырмасы барбы? Айырмасы болбош керек. Баарыбыз бир болгондон кийин эч кандай кереги жок болду. Эми жаран катары көз карашыбыз кандай? Түндүк түштүк деп эми илгерки адамдар эле бөлүнбөсө, азыркы жаштар бөлүнбөйт го деп ойлойм. Бир Кыргызстан болгондойдун өнүгүүгө чогуу кадам ташташыбыз керек деп ойлойм мен лично. Карапайым адам бөлүнбөйт да. Жакшынакай эле барып жүрчүбүз. Мен өзүм нарындан болом да, жумам. Такымдай ажырым деле жок. Бөлүп чыгаруу кимге керек деп ойлойсуз? Бөлүп жарын ал үчүнчү күчтөргө эле керек болуш керек бөлүп жаруу. Антесе бизге андайдын кереги жок. Бизге тынччылык болсун, элибиз токчулук болсун, элибиз бай болсун. Бул жерде самыйлануу ошо элдин кызыкчылыгын, элдин турмушун оңдой турган адам болсо болду. Негизи биздин кыргыз элде айырмасы жок болуш керек түндүк менен түштүк мененчи. Бийлик ар бир адамга келет. Ким мисалы ошо даяр болсо, ким ошол мүмкүнчүлүгү болсо да. А так негизи мен түндүк менен түштүк менен айламайм да. Ошол эле болду. Ынтымак болуш керек. Ынтымактуу болуш керек байке. Бирок Садыр Жапаровдон айланайын. Балабыздан артык көрөбүз биз. Аябай элге караштуу, мына баарыбыз мына караган биз деле түшүнүп атабыз, жаштар эмес.